Ысык көл облусунун Жыргалаң айылы жылдын кайсы мезгили болбосун турист күтүп айрыкча кыш мезгилинде кышкы спортту сүйүүчүлөрдүн сүйүктүү жайына айланган. Дүйнөнүн ар тарабынан келген бул спортчулар лыжа, сноуборд менен жарышка даярданып, андан соң атайын техника менен мелдеш өтө турчу тоо чокусуна сапар тартышты. 3, 2, 1, драпен! Спортчулар өзүңүздөр көргөндөй 3500 метр бийиктиктеги чокудан ылдый карай түшөт. Фрирайд үчүн бул аймак эң ыңгайлуу болуп эсептелет. Анткени бул спортту сүйүүчүлөр үчүн дал ушундай тоо таш, атайын даярдалбаган жолдор болушу керек. Ар бир катышуучу өздөрү жол салып, ар түрдүү ыкмаларды колдонуу менен упай топтогонго аракет кылышат. Азыр мында 10го жакын өлкөдөн келген спортчулар жарышып жатышат. Ну что ж, Никита, все в порядке? Покажи большой палец. Скитуураны фрирайд өнүгүп жатат. Анан бизде да жылдан жылга баягы катышкандар, кызыккандар көп. Бул эми лыжанын эң акыркы уровени деп койсок болот. Жана ошого жылдан жылга көбөйүп, Кудай буйрса, Кыргызстан жайыгышы туристтер адам барбаган жерге кызыгат да. Анан каарлар да биздики ошого ыңгайлуу. Себастьян Германиядан келген. Аны мындагы асман тиреген тоолор, калың кар өзүнө арбайт дейт. Бул аймактын жер шарты жапайы жаратылышы өзгөчө кызыктырат. Тапталбаган ар түрдүү катаал шарттагы жолдор спортчуга ого бетер рахат тартуулайт. Ушу менен Кыргызстанга экинчи ирет келишим. Жайында да келип кеткем. Бул өлкө абдан кооз, мага жагат. Эли дагы ар келген сайын жылуу тосуп алышат. Тоолорду, аппак карды аябай жакшы көрөм. 30 жашка келгенде анан лыжаны өздөштүрдүм. Мындан рахат алам, эс алам. Ал эми бул жерде болуу өзүнчө эле керемет. Ал арада фрирайдка кызыккан кыргызстандыктарда жыл сайын көбөйүп жатыптыр. 26 жаштагы Чыңгыз мырза лыжа менен 4 жылдан бери машыгып, бирок мынчалык бийиктиктен түшө элекмин дейт. Демек бул мелдеш ага тажрыйба берет деп турат. Башында секиргенде 360 жасадым, 360 деп коет. Ошо андан кийин бир аз отуруп калдым. Кайра разгон алып эле катуу эле келдим. Бир секирдим, анан ошо кар болсо бир аз эмер экен, ой. Кандай десем, катуураак экен да бир аз. А так жакшы эле. Лыжага негизи жаш балдарды чакырам. Анткени аябай адреналин көп. Негизи эле спорт деген жакшы нерсе. Мелдешке Канада, Россия, Голландия, Швейцария, Казакстан, Кыргызстандын спортчулары келген. Буга жалпысынан 50-ге жакын кышкы спорттун ышкыбоздору катышты. Эмоции переполняют, просто здесь очень много классных людей. Эмоцияга бай болду. Сонун адамдар менен тааныштык. Бул мага чоң тажрыйба болду. Чокудан түшкөндө да өзгөчө сезимде болдум. Эңкейиштер бир аз кыйын болду. Мындай эңкейиш тоолорду көрбөгөндүктөн мага абдан кызык болду. Өзгөчө кар абдан жакты. Тепкенге ыңгайлуу. Эмкиде бул жака досторумду да ээрчите келейин деп атам. Катаюсь уже фрирайд Silk Road уже 3-й год. Фрирайдта 3 жылдан бери лыжа тээп келем. Силерде өткөн бул мелдеш бизге дагы да шык берет. Жыл сайын катышайын деп атам. Эң негизгиси кооз жаратылышта мыкты адамдар менен бирге болуу өтө сонун. Маанайлары да жарык. Мага абдан жакты. Лыжаны тебе берсе эле прогресс боло берет да. Мурункусунда жыгылып атып эптеп келген финишкечи. Азыр нормально жыгылган жокмун. Мо жерге жетип туруп эле жыгылып калдым, болду. Нормально баары. Сонун болду. Я влюбился с первого взгляда. Мага бул жак бир көргөндө эле жакты. Укмуштуудай жаратылышына суктанып атам. Жарым саат сайын табияты өзгөрүп турат. Андыктан көзүңдү ала албайсың. Ал эми бул спорт мага эркиндик тартуулайт. Өзүнчө эле искусство, жаратылыш менен жакындан байланышып, аны менен бир болосуң. Белгилей кетсек, аталган мелдеш Дуанда 5-чи ирет өтүүдө. Бул аймакта кышкы спортту жайылтуу менен катар эң ирде туризмдин дараметин көтөрүүгө шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.